Каракол шаарынын Токтогул көчөсү. Бул жол каттамынын 2 чакырымдан ашыгы быйыл толук оңдоп түзөөдөн өтүп баштаганына 1 ай убакыт болду. Шаар тургундары үчүн бир аз ыңгайсыз абал түзүлгөнү менен жол толук оңдоп түзөөдөн өтүп 4 тилкелүү болот. Жолчулардын айтымында курулуш иштери республикалык бюджеттин эсебинен жасалып, учурда жер жумуштары 40%га жетип калды. Бетондук жумуштарын баштап келатабыз. Лотокторду кое баштайбыз, эми бордюр коюлуп атат. Жер астында коммуникациялар коюлуп атат, футлярлар, трубалар коюлуп атат уже. Азыр жарымына келип калдык, жер жумуштун жарымына. Болгону 2622 метр болсо, ошонун 1400 метрине уже кирковка кылып, основание даярдай баштадык. Эске сала кетсек, Токтогул көчөсү менен катар Каракол шаарындагы дагы бир борбордук көчө Пржевальск көчөсүндө дагы толук оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Толук оңдоп түзөө иштери жалпы 2045 метрде жүрүп, жол 4 тилкелүү болмокчу. Муну менен катар бул көчөдөгү таза суу түтүктөрү дагы жаңыланып жатат. Бул таза суу түтүктөрүнүн узундугу 2,5 чакырымды түзмөкчү. Бул көчөдөгү толук оңдоп түзөө иштеринин башталганына 15 күн болду. Бул жерде деле суга суулоо токтору жөөдөн басуучу аянтча салынып, жер жумуштары кызуу жүрүп жаткан учуру. Муну менен катар эки көчөдөгү жалпы 3500 метр жердеги таза суу түтүктөрү жаңы жаткырылып жатат. Мындан сырткары толук оңдоп түзөө иштери шаардын Торгоев көчөсүндө дагы жүрүүдө. Бул жолду шаардык муниципалдык жол чарба мекемеси өз күчү менен салып жатат. Торгоев көчөсүн айтсам, Торгоев көчөсүндө бул Токтогул көчөсүнөн баштап Карл Маркс көчөсүнө чейин суу түтүктөрүнүн баарын салынып бүттү. Футлар деп коебуз, футлардын баары салынып, кийин жергиликтүү жакта жашагандар суу киргизебиз десе, же канализация кошобуз десе, биз ошолорго шарт түзүп кеттик. Азыр трубаларды салып кеттик азыркы күндө. Ал эми Балыкчы шаарынын Төлөм Шокеев көчөсү толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп бүт калды. Бул курулуш иштерине жетиштүү каражатты Ысык көлдө өнүктүрүү фонду бөлүп берген. Жол бир тараптуу болуп, тротуары, суга суу лотоктору, түнкү жарыгы жана жашыл аймагы менен кошо салынууда. Мэриянын билдирүүсүндө шаардагы 4 негизги жолдун 3-үнчүсү толук оңдолуп бүтүп жатат. Эки жагына тең ирригациясы кирип, эки жагына тең тротуары кирип, мына освещениясы толук жасалган. Бул шаарыбыздагы эң татынакай көчөлөрүбүздүн бири болот да. Ирригацияда киргенде бул биз үчүн аябай туура чечим болуптур убагында. Мына бүгүн өзүнүн пайдалуулугун көрсөтүп, натыйжасын көрсөтүп, именно Океев көчөсүндө жашаган шаар тургундарыбыздын үйлөрүнө суу кирбей, мына жакшынакай бир абалдан чыгып кеттик десек болот. Эске сала кетсек, быйылкы жылы Ысык көл облусунун 2 негизги шаарында 10 чакырымдан ашык жол толук оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Шаар тургундары белгилегендей, айрым жол тилкелеринде акыркы 30-40 жылдан бери ремонт иштери жүрбөй, абдан аянычтуу абал түзүлүп калган эле. Эжер Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.